Assalamu alaikum урматтуу KG Press каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Амансыздарбы? Биз бүгүн 24 март күнү Оштогу Жапалак унаа базарына келдик. Бул чыгарылыш биздин бүгүнкү экинчи чыгарылыш. Бул чыгарылышта сиздер менен Жапалак унаа базарында турган аралаш унаалардын баалары менен таанышабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биздин биринчи эле көрсөтө турган унаа бул Honda Civic. Мокрый асфальт цветте. Бул Honda Civic 2009-жылы чыгарылган 1.3 объем. Левый руль, эсин телефон номерлерин жазып алсаңыздар болот. Автомат коробка, рестайлинг. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар акалар? Жакшы өзүң. Мультируль экен, а? Ооба. Автомат коробка. Автомат коробка, гибрид. Баасын канча деп атасыздар? Гибридби? Гибрид Ого, мотор. 2008 канча жеп атат шаардын ичинде? 4-5 жейт. 4-5 литр, а? Ооба. Ого. Маза экен да. Иштерман адамдарга. Иштен үйгө, үйдөн ишке. Ооба. Погороду ошо 6га чейин жейт. Погороду 6га чейин, а? Ого, жакшы жейт экен. Баасын канча деп атасыз эми? 450 миң деп атабыз дагы, клиент болсо, Сүйлөшөбүз. болсо сүйлөшөбүз дагы. Сүйлөшөбүз. Канча километр жүргөн экен? Ошону бир көрүп бер. 200. 200 миң километр жүргөн, а? 200 жүргөн. Аз жүрүптүр. Өтө жакшы унаа, гибрид. 4-5 литр расход кылат дейт. Шаар ичинде 6 литрге чейин жеткирет экен. Патрониктерди коюп коюптур. Бул ак түстөгү Honda Fit 2003-жылы чыгарылган 1.3 объем. Эсинин телефон номерлерин жазып алыңыздар. Honda Fit'in баасы 280 миң сом дейт. Өзгөчө адамды өзүнө тарткан кызыл түстөгү Honda Fit 2005-жылы чыгарылыптыр. Жылы жаңы экен, 1.3 объем, автомат дейт. Эсинин телефон номерин жазыңыздар. Ого. Фиттин баасын билейличи сиздер менен. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз ака, ден соолук? Жакшы, жакшы. Иштериңиз болуп атабы? Канча деп атасыз эми машинаны? 280 деп атам. 280 миң сом. Кем бар? Кичине. Кичине кеми бар экен. Кичине. Канча километр жүргөн, бир көрүп бербейсизби? Километри 163 миң. 163 миң жүрүп койду. 163 миң сом километр жүрүптүр. Баасы 280 миң сом дейт. Кичине кеми бар дейт. Байланышып, эсине чалып сатып алсаңыздар болот. Бул дагы бир Honda Step RF1. Эсинин телефон номерин жазып алыңыздар. Бул чыгарылган жылы канча экен азыр? Бир сурап билейинчи. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ака, ден соолук? Иштериңиз болуп атабы? 341 миң километр жүрүптүр. Кайсы жылы чыгарылган бул? 2000. 2000, а? Мотор коробка жаңы жасап. Мотор коробка жаңы жасалган. Алды арка таза болду. Алды арка таза. Занескалар коюп коюпсуздар. Калган кирлерин. Баасын канча деп атасыз ака? Бүтө турган 260. Бүтө турганы 260 миң сом дейт. Мына бүтө турганын айтты. Башка элдерге окшоп 5 колуну салган жок. Жакшы айтты. Бүтө турганын, боло турган жерин айтты. Дагы бир көк түстөгү Honda CR-V1. Бул CR-V 2000-жылы чыгарылыптыр, 2 объем, 10 литр дейт. Эсинин телефон номерин жазып алыңыздар. Көк түстөгү CR-V. Механика, левый руль. Баасыны 330 миң сом дейт. Көк свет бирок жакшы ачат экен CR-V'ны. Сапасына дөңгөлөгү артында экен. Дагы бир өзгөчө минивэн бар экен бул жерде, кызыл түстө Honda Shuttle деген үлгүдөгү унаа. Левый руль экен, механика. Охо. Автомат коробка экен бул. Эсин телефон номерин жазып алыңыздар. Газ, бензин экен, кошумча. Экономичный дейт. 210 миң сом дейт, болушу. Сөз пекисіне қанша түсесі әмі?
сурагыла дейт. Менин акчам жок эле да азырчы. Акчам болгондо өзүм эле алып коет элем. Левый руль экен. Ассалам алейкум. Кандайсыз экен? Канча деп атасыз эми? Бир өзүңүз айтыңызчы оозуңуз менен. 210 деп атам, сурагыла. Сураса болот а, чалып а? Конечно. Кандай бул? Ош бишкек жарайбы? Жарайт, эмнеге жарайт? Жарайт экен. 2 объем, левый руль, автомат коробка. Бул стептерден күчтүү болот экен да, а? Стептен күчтүү экен. RF1, RF3-лерге караганда 2 объем, минивэн, жакшы унаа экен. Бул серебристый түстөгү жол тандабас. Honda Pilot 2003 жылы чыгарылыптыр, 3.5 объем дейт. Эсинин телефон номерин жазып алыңыздар. Левый руль. Мультируль экен. Автомат коробка. Охо, салону өтө кенен болот экен, кожаный салон. 7 орундуу экен. Сиденьясы жатабы, а? Охо, өтө жакшы унаа экен. 7 орундуу жол тандабас. Асты бийик болот экен. Ана бир артына ачыңызчы көрөйлү. Охо, бул жака дагы полик салып коюпсуз. Бул ачылат. Ушул жерден көтөрүлөт экен да мындай. Болтум го. Түшүнүктүү экен. Кожаный салон экен. Кожаный салон. Мен мунун баасын канча деп атасыз? Bunun bağısı 9000. $9000. Кичине жолун тапса болобу сүйлөшүп? Ооба. Жолunu tapsa болот экен сүйлөшүп. Жол тандабас, минивэн, 7 орундуу, джип десе да болот экен. Бардык варианттары бар экен. Обмен жок бака? Көрөбүз кандай машина. Көрөбүз. Эгерде унааңыздар болсо, сунуштап көрсөңүздөр болот экен. Дагы бир кара түстөгү сиздер издеген Lexus RX 330. Бул 2005 жылы чыгарылыптыр, 3 объем, левый руль. Эсинин телефон номерин жазып алыңыздар. Автомат коробка экен. Бул Lexus'дун дагы варианттары бар экен. Эгерде унааңыздар болсо, сунушталып көрсөңүздөр болот. Баасыны $11000 дейт. Сырткы абалы жакшы. Мен ички абалындагы бир катар көрсөтүп коеюн. Ассалам алейкум. Кандайсыздар акалар? Ден соолук. Иштер болуп атабы? Мультируль экен. Охо, салон таза. Лимон жыттанып атабы же банан жыттанып атабы? Банан тер, банан сатабыз. Лимон жыттанып атат экен. Освежителден себептир. Таза караптыр бирок унан. Эми айтыңызчы, кандай варианттары бар? Варианттары мынау. Наличка машина алып кетсе, машина карап туруш. Машинага карап, а? Карап, эгерде жакшы унааңыздар болсо, сунуштап көрсөңүздөр болот экен. Эшиктерин караңыздар, жабылышыны. Тып этет болду, жабылат. Бул Lexus'тун багажын ачылганын көрүңүздөр. Багажы дагы таза экен. Анан бул жерден ачылабы дейм, а? Охо, бардык ашам-башамдары бардыгы жайында. Бул жагында эмне бар экен? Бардык нерсеси бар экен. Кайерден жабылат эле, мына жерден, а? Кнопкасы менен жабылат. $11000. Машина кайда бака? Бул серебристый түстөгү Toyota Camry. 30 кузов. Правый руль экен. Автомат коробка. 2003 жылы чыгарылган 2.4 объем, эсинин телефон номерлерин жазып алсаңыздар болот. 30 кузов негизинен эл сүйгөн унаа. Toyota Camry. Сырткы абалы жакшы бул унаанын. Өзүңүздөр дагы бир катар көрүп койсоңуздар болот. Мен дагы бир айланып унаанын бардыктарын көрсөтүп коеюн. Мына бир аркасына чайынчы. Салону таза экен. Бул Camry'nin баасы $6200. Бул баклажан түсүндөгү Spada. 2004 жылы чыгарылыптыр, 2.4 объем. Эсинин телефон номерин жазып алыңыздар.
Сыртқа балы жақсы екен, таза. Бұл спаданын бағасы 440 000 сом дейді. Серебристый түстегі BMW X5. X5. 2002 жылы шығарылыптыр. Газ, бензин 10-12 литр расход дейді. $6500 сұрап тұрады. Есінің телефон номерлеріне жазып қойыңыздар, варианты бар дейді. X5 өте таза ұна екен. Бұл жерден фараларыны жуған моторчиктері бар екен бұл жерде. Таза. Фаралары таза екен. Полировка, ешқандай полировка қылуыны талап қылынбайды. Bir салонындағы көрсетіп қойын. Чехолдары да бар екен. Төшектері барысы бар екен. Кожаный салон екен. Кожа екен салоны. Біз байқауаппыз да. $6500 дейді. Қандай машиналарға вариант бар екен? Кішінер ақ машиналарға. Кішінер ақ, экономистер ақ. Доплатасы бар. Экономистер ақ, ұналарға варианты бар дейді. Доплатасы менен қосып берсе алмастырамыз дейді. Андан ары дағы бір Honda Step. RF1 беле бұл. RF1 2001 жылы шығарылған 2 объем. Есінің телефон номерлеріне жақсылап жазып алыңыздар. 76 менен 99 87 екен. Қазан дискаларды қойып қойып тұр. Bir salonдағы bir қатар көріп қойын. Ассаламу алейкум. Қандайсыздар әкелер? Денсаулық іштер. Қанша деп отасыздар машинаны? 300 000 сом. Кәмі бар. Варианттары бар бұл жоқ? Варианттары жоқ екен. 300 000 сом кәмі бар. Бұл қара түстегі Toyota Camry 30-ші кузов. Дағы бір камерені тартып оталы сіздерге. 2002 жылы шығарылған 2-4 объем, левый руль, автомат коробка. Есінің телефон номерлерін жазып алыңыздар. Бұл камеренің ішкі абалындағы bir көріп қойыңыздар. Бағасы қанша бағасы? $6500. Toyota Camry. Бұл Mitsubishi Grandish деген ұна. 2004 жылы шығарылған 2-3 объем. Есінің телефон номерлерін жазып алыңыздар. Левый руль. Автомат коробка екен. Минивэн. Бағасы қанша бағасы? 450 000 сом дейді. Салонын бір қатар көріп қойыңыздар. Бұл Odyssey'дің салонынан чоңырақ екен кішіне. Кененірек. Андан ары дағы бір серебристый түстегі универсал Avensis. 2004 жылы шығарылған 2 объем, правый руль. Есінің телефон номерлерін жазып алыңыздар. Автомат коробка. Мультируль. Уху. Бұл Avensis'tin бағасы $4500. Бұл қызыл түстегі Mercedes Поддержка. 92 жылы шығарылған 2 объем, плита мотор. Есінің телефон номерлерін жазыңыздар. Автомат механика екен. Болушы 150 000 сом дейді. Бұл серебристый түстегі Зайчик. 213 кузов. 96 жылы шығарылған 2-3 объем, левый руль. Механика. Есін телефон номерлерін жазып алыңыздар. Бұл ұнаның бағасы 300 000 сом.
230. Kam var. Бул Audi A6. Азыр чыгарылган жылыны көрүп чыгабыз сиздер менен. Автомат коробка, левый руль. 2000-жылы чыгарылган. Объемы 2.8. Эсинин телефон номерлерин жазып алыңыздар. Бул унаанын баасы 230 000 сом. Мунун жанында дагы бир Нива үлгүсүндөгү унаа. Российский номерде 97-жылы чыгарылган 1.7 объем. Эсинин телефон номерлери 770 20 03 93 экен. Баасы 150 000 сом дейт. Кеми бар. Сүйлөшөбүз дейт. Жолуну кылып беребиз дейт. Угуп турасыздар, таза Нива деп турат. Салон көрүңүздөр, чындыгында эле таза. Жылтырап турат. Бул варианттары жокпу? Варианттары жокпу? Варианттары дагы бар экен. Бул ак түстөгү үстүнө багажник, ал эми казан диска коюлган RF1. 2000-жылы чыгарылган 2 объем, эсин телефон номерлерини жазып алсаңыздар болот. Ак түстөгү RF1 казан дискалар коюлуптур. Казан дисканын өзү эле 25 000 сом. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыз ака баасыны? 370. 370, 220 000 километр жүрүптүр. 370 000 сом дейт. Ак түс жакшы жарашат экен бирок степке. Бул серебристый түстөгү Opel Vectra универсал. 2000-жылы чыгарылган 1.8 объем, эсин телефон номерлери 777 менен 63 01 01 экен. 776 менен 93 79 93. Бул Vectra универсал, баасы 130 000 сом. Бул дагы бир ак түстөгү Honda Step RF1. Казан дискаларды коюптур, багажникти коюптур. Бул дагы готовый. 2001-жылы чыгарылган 2 объем. Эсинин телефон номерлерин жазып алыңыздар. 92 97. Охо, бир салонун дагы көрсөтүп коем бул унааны. Ассаламу алейкум. Кандайсыз ака? 300 000 километр жүрүптүр. Баасын канча деп атасыз? 370 000. 370 000 сом. Ками барбы? Камы бар. Жолуну кылып бересиздерби? Жолunu kılıp. Жолуну кылып беребиз дейт. Өтө жакшы. Казан диска жакшы жарашат экен бирок. Ак түстөгү RF1. Дагы бир ак түстөгү Honda Step RF3. 2001-жылы чыгарылган 2 объем. Эсинин телефон номерлерин жазып алыңыздар. Бул RF3'нин баасы 350 000 сом дейт. Охо, бул да ак түстө. Ак түстөгү стептер мага жакты бирок. Урматтуу мекендештер, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу кыргызстандыктар. Бул чыгарылышта сиздер Жапалак унаа базарындагы аралаш унаалардын баасы менен тааныштыңыздар, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кийинки чыгарылышка чейин аман туруңуздар.